Кыргыз Республикасынын сот тутумунун кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Жарандардын мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө болгон ишеничи сот системасынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Мындан улам сот кызматкерлеринин үзүрлүү эмгеги ошондой эле мыйзамдын кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылууда. Ак ниет иш-аракети, жогорку кесиптик чеберчилиги, жигердүү иш алып баргандык үчүн ардак грамоталар жана ыраазычылык баракчалар тапшырылып, куттуктоо сөздөр айтылды. Бул иш-чарада ошо соттордун азыркы учурда коомдо болгон орду боюнча маселелер, жарандардын сотко болгон ишенимин арттыруу боюнча маселелер козголду. Ошондой эле өз кесиптерин мыкты аркалаган сот кызматкерлерине карата алкыш баракчасы жана ошондой эле ардак грамоталар менен сыйлоо жөнүндө иш-чара болуп, тергөөчүлөр жана прокурорлуктун бөгөт коюу чарасын, баш коргоо чарасын тандоо боюнча иш алып барабыз. Анан ошондой эле Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинде каралган тергөө аракеттерин жана атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү боюнча иш-чаралар жүргүзөбүз. Сот тутумунда жоопкерчиликтүү иш таркалаган кызматкерлер жарандардын укуктарын жана эркиндигин ишенимдүү коргоо менен иш алып барат. Буга ылайык сот кызматкерлеринин сот тутумунун ачык айкындуулугуна, адилеттүүлүгүнө кошкон салымы арта беришине тилектештигин билдиришти. Мындан тышкары иш-чаранын жүрүшүндө Ысык көл облусунун жергиликтүү сотторунун мыкты аппарат кызматкери наамы менен Шухрат Мамырбаев биринчи орунга ээ болуп, ардак грамотасы жана кубок менен сыйланды. Сот аппараттын кызматкерлеринин майрамы менен сот системасынын майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Баарына кааларым ден соолук, узун өмүр, бактылуулук каалайм. Ошо иштерге албан ийгиликтер болсун. Ошондой эле бүгүн 3 март Кыргыз Республикасынын желеги кабыл алыныптыр. Ошо Кыргыз Республикасынын желеги дүйнөгө таанытылып, желбирей берсин. Ошо Кыргызстаныбызга тынччылык, токчулук каалайм. Азыркы учурда чыныгы патриоттор иштеп атат десем жаңылышпайм. Себеби жумуштун ордугуна, айлыктын аздыгына карабастан сот тутумунда ушундай көп кызматкерлер эмгектенет. Бардыгына ошо ийгиликтерди каалайм. Бардыгыбыз сот тутумунун ачык айкындуулугуна кошкон салымыбыз арта берсин. Белгилей кетсек, ар бир соттук чечимдин артында адамдын тагдыры турары маалым. Соттун калыс акыйкат чечими адамдардын мамлекеттик бийликке карата ишенимин арттырат. Мындан ары дагы сотторго ишенимди арттырууну күчөтүү, сот акыйкаттуулугун орнотуу боюнча талаптар коюлуп, алгылыктуу иш алып барылмакчы. Айнура Орозобекова, Нурдин Урманбетов, Ысык көл жаңылыктар кызматы үчүн Каракол шаарынан.